Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрын оңдоп түзөө иштери былтыр башталган. Учурда маданий жайдагы ремонттун 40% бүтүп калды. Мындан 50 жыл мурун коюлган батареялар жакшы жылыталбай калгандыктан ордуна жылуу аба менен үйлөтүү системасы киргизилүүдө. Театрдын жетекчиси Асылбек Өзүбеков көрүүчүлөр үчүн кышы жылуу, жайы салкын атмосфераны түзүү аракети көрүлүп жатканын белгилейт. Помещениялар бар, ушул барып жылытып берет дейм. Жылуу аба үйлөйт да. Жылуу аба үйлөйт. Жалпылап келгенде театрдын ички квадратурасы, анан кубатура деп коет. Драма театрдын сырты жасалып бүтөөрү менен ичин оңдоп түзөө башталат. Сахнанын жасалгасы, андагы жабдуулар толугу менен заман талабына ылайык жаңыланат. Эски отургучтар аймактардагы башка маданий жайларга берилип, ордуна жаңылары алынат. Ал эми залдын ичи өзгөчө дизайнда жасалып, министр акустикасында тиешелүү талаптарга шайкеш келтирүүнү тапшырды. Кыргыз драма театрынын бир 40%-га жакындап калды десек болот. Кыш мезгилдеринде көп ремонтторду бүтүрө алган жокпуз. Азыр мынакей ичиндеги бүтүндөй жылуулук системасынын ремонту болуп атат. Сыртынын ремонту бүткөрүлдү. Азыр мынакей айнектердин баардыгы алмашып атат. Анан жакын арада мына ичине киришет. Ичине киргенде бул паркеттери, дубалдары, сахнасы, сахнанын ичиндеги оборудованиялар, эмеректер, технологиялар ушулардын баардыгы жакын арада киргизилет. Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрдын ремонтуна бюджеттен 86 миллион сомдой каражат каралган. Анын 19 миллионуна сырты жасалды. Оңдоп түзөө иштери быйыл июнда аяктаса, чоң салтанат менен ачылары күтүлүүдө. Чоң бир премьера менен ачабыз. Ал жагында дагы даяр болуп атат. Ар бир мекемени ачканда биз чоң бир спектакль, чоң бир жаңылык менен ачалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан азыр мынакей театрдын коллективи, кызматкерлери жаңы спектакль үстүнө иштешип атат. Ошондуктан ушул где-то июнь айына план кылабыз. Былтыр филармония, опера жана балет театры баштаган бир канча маданий мекемеге капиталдык ремонт жасалды. Учурда кыргыз жана орус драма театрлары оңдолууда. 2020 жылы Жаш көрүүчүлөр театры, Гапар Айтиев атындагы музей, Оштогу Бабур атындагы музыкалык драма театр оңдолуп бүтсө, кезек облустук, райондук, айылдык маданий жайларга жетери белгилүү болду. Жыпара Дөт Казакызы, Күмүшбек Куттубеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.